8 номердеги талапкер фасоль боюнча ачуу чындыкты айтты. Андан кийин айыл чарба боюнча сырттагы элчилер менен тыгыз байланышта иштешүү. Мына барыңыздарга эле маалым, ушул биздин сырттагы элчилердин баардыгы айыл чарба боюнча негизги милдетти аткарып коюш керек эле. Тилекке каршы баардык мамлекеттин, биздин сырттагы мамлекеттин элчилери уктап кайра келип берет. Көпчүлүгү ошондой. Эми баардыгы эмес, арасында иштегендер бар. Бирок көпчүлүгү ал жака барып уктап мамлекеттин бюджеттеги акчасын алып, анан кайра бергенде кайтып келип берет. Мен иштеп келдим, 5 жыл иштеп келдим, 5 жыл элчи болуп келдим деп төшүн алып кайра келип берет тилекке каршы. Мына азыркы бизде болуп аткан таластагы билесиздер, фасоль мына. Жөнөкөй эле бир эле мисал келтирейинчи. Башка мисал жөнөй эле коеюн, бир эле мисал. Мына бүгүнкү күндө фасольду өткүзө алабы карапайым дыйкан? Өткүзө албайт. Айрым айылдарда 85тен алып атат. Керек болсо кээ бир айыл өкмөттөрдө айыл алган да жок. Байкуш биштин дыйкандар мына Кировкага барып, очередке туруп, баягы дагы жакшы мамлекет бүткө болсо да неме берген экен? Жардам берген экен 95тен ар бир дыйкандан 5 килога чейин алып атат. Бирок эми очередин көрсөң ичиң ачышат, иланын келет. Бул маселени ким чечиш керек эле? Бул маселени эң биринчи депутат чечиш керек эле. Себеби аны эл сайлаган. Эмне дыйкандар тиги ак үйдүн алдына митингге барыш керек беле? Дыйкандар президентке кайрылыш керек беле? Кимге кайрылат дыйкандар? Эң чече турган биринчи милдети бул депутат. Анткени ошол депутаттар бизге окшоп, азыркы талапкерлерге окшоп сөз берген. Мен эл менен бийликтин ортосунда көпүрө алып берем деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондой депутаттар бизде жок десе, муну моюнга алыш керек. Бул жамандоо эмес, бул чындык. Мына Кудайым буйруп биз барып калсак, эгерде ушундай маселе чечиле турган болсо, мен айыл чарба министри менен элчини дал ушул жерге алып бермекмин, сиздердин алдыңыздарга. Жооп бер. Элге айт. Эмне маселе болуп атат? Эмнеге дүйнөсүндө баардык товарлар кымбат, бирок биздин таластын фасоли эмнеге арзандап кетиш керек? Логикалык суроо. Эмнеге арзандап кетиш керек? Урматтуу шайлоочулар, мен 8 номер менен баратам. Атым Медетбек, Ботеректемин. Эң негизги маселе бир эле жалгыз эле маселе бар. Жалгыз эле маселе. Баардыгыбыз мынтип айтабыз. Биздин депутаттар иштебейт. Депутаттарга жалаң байлар депутаттыкка барат. Көпөстөр барат. Элди укпайт. Булар сөздөрүн берет, бирок өтүп кеткенден кийин булар элдин көйгөйүн укпайт деп баардыгыбыз айтабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол депутаттарды баардыгыбыз шайлап келдик. Бирок жаны муундагы жаштарды, ошол депутаттыкка барбагандарды, чыныгы патриотторду, ошол эл үчүн башын сайган инсандарды мына бүгүн шайлаңыздар.